Ырчы Бекборбиев Райым досум мамлекетке акча төгүү үчүн мал жандыктарына чейин сатыптыр деп досу Райымбек Матраимов туурасында үн катты. Досумду мекеним Кыргызстан партиясынын съездинен бери көрө элекмин. Съездден кийин олтуруп сүйлөштүк. Мен алдыңкы 30 талапкердин ичинде болчумун. Негедир ошол күнү чийилип кеттим. Эмнеге деген суроомо жогорку номер 1 адам Сооронбай Жээнбеков ошондой чечим кылды деди. Мен ага эмне кылыптырмын деп күлдүм. Сени неуправляемый деген таризде алып салды деп түшүндүрдү. Макул. Эмнеге тиги 20-30 жылдан бери элди жеп келаткандарды кошуп алдың дедим. Анткени мурда тизмеде жок эле адамдарды ошол съездден көрдүм. Болгондо да алар алдыңкы тизмеде болуп калыптыр. Аларды дагы номер 1 күчкө салып бизге кошуп салды дейт. А биз 1 жыл мурда башкача сүйлөштүк эле го. Таза эл үчүн иштей турган жаш саясатчылардан түзүлөт. Акча бар, эч кимге көз каранды болбойбуз дегенсиң. Кана ал сөздөр. Айтор досум башка нукка түшүп жогорку күчтөрдүн кысымында калганын түшүндүм. Эми ишиңер чатак. Шайлоонун эртеси күнү эл көтөрүлөт. Андан эптеп кутулсаңар жазында чоң толкундоо болот. Ошого туруштук берер бекенсиңер. Не болсо да ийгилик деп кол алышып чыгып кеттим. Мен тетиги 30 жылдан бери элдин чекесине чыккан чыйкан болуп парламентте олтуруп келаткан адамдар менен бир катарда туруп калбаганыма жакшы болду. Ыраазымын дедим. Шайлоого аралашпай Токтогулдун тоолорунда эс алып жатып алдым. Ойлондум. Мен номери 1 неуправляемый болуп көрүнөт окшойм. Демек бул жакшы. Демек коркот экен. Мени башкарып алам деген катаал иш экенин байкаган тура. Бул жаман эмес. Ошондуктан ал киши мага эл артисттик наамга берилген документтеримди 4 жолу кайтарып берген турбайбы? Түшүнүктүү. Баса мурдагы номер 1 адам жөнүндө бир жолу досум айтты эле. Ал мени Райым миллион атка кондуруп элге коррупциянын символу деп крайний кылууда. А чынында мен ылдый жактагы катардагы менеджеримин. Жеп келгендер дал ошол өздөрү. Албетте мен муну азыр дагы кийин дагы далилдей албай калышым мүмкүн. Анткени алар акча алган жерлерде күбө эч качан болбойт. Бирок акырына чейин күрөшөм. Кудайга койдум деп бир улуу тунгам. Мына азыр ошол күрөш жүрүп жатат. Досумдун көп касиеттерине баа бердим. Биринчиси качкан жок. Качуу мүмкүнчүлүгү шарты болсо дагы. Мунусун ак экенимди далилдейм, күрөшөм дегени деп туйдум. Экинчиси менеджерлик үчүн 2 миллиардтан ашык акча мамлекетке төктү. Кана ошол номер 1-лер бир тыйын төктүбү? Жок, алар 2-3 жыл отуруп чыгып кетем. Акчам өзүмдө калат деп түрмөдө. Сапар Исаковду качырып, качпай жооп берип тергөө менен иштешип жаткан адамды камоо өзү биздин бийликке эмне жагат? Качып кеткендер демек туура кылып жатыптыр да. Чыгымды төлөсөк деле баары бир кармашат экен. Муну менен кийинки кузам дегендерге качууга себеп бердиңер окшобойбу? Бир жолу досум Атамбаевке кирип, мени кызматтан алам деп турасыз, билем. Баткен облусуна губернатор кылып жибериңиз. 6 завод, фабрика курам. Көп кабаттуу үйлөрдөн турган микрорайон салам. Ар бир ишканада 10 миңден кем эмес жумушчу орун болот десе, тиги Райымдан 10 эсе бай адамыбыз коркуп кетиптир. Эмнеге? Анткени Баткен өнүгүп, башка тарап итке минип турса албетте ашага чоң минус. Досум герой болуп кетмек. Жакындан кабарым жок, бирок угушума караганда мамлекетке акча төгүү үчүн мал жандыктарга чейин сатыптыр. Негизи акча колдун кири, ден соолук болсун, өзүңдү кара досум. Бул күндөрдө өтөт. Алыскы жылуу деңиздин боюнда кайыкта термелип олтурганыңды тандабай, өз элиңди, жериңди тандап, акыйкатыңды издеп отурасың. Баарына Кудай бар. Кече митингде бизди чийип ордубузга алып келген досторуң көрүнгөн жок. Убактылары болбой калды окшойт. Жигиттин башына эмнелер гана келбейт. Башты жогору көтөр. Жакшылыктар алдыда досум, дейт Бекборбиев. Ырчы Анжелика 100 000 сомдук туфли кийген курбум минтип 3 кызым менен төшөктө жатып, кыйналып жатканда карызымды бербей качып жүрөт, дейт. Бул туурасында Анжелика жеке Instagram баракчасынан билдирди. Анда мындай дейт: достун түрлөрү. Сториске жазган курбум тууралуу кеп болсун. Анын ким экенин билбей эле коюңуздар. Болжолдоп жазуунун кереги жок. Акча сапырып жашап көнгөн айым жашоонун сыноосуна кабылып, жардамга каражат сурап, уяты менен бир аздан болсо да кайтарбай, билгениңди кыл дегенсип жашап келе жатат. Эң жаманы башка курбуларыма мени сыйбаган сөздөр менен ушактап, аркаман бычак сайып, ич күйдүүлүгүн 20 жыл достугубузда экинчи жолу көрсөттү. Ак көңүлдүгүм, боорукерлигим үчүн ушуну көрүп отурам. Ким экенин жакындарым баары билет. Өзү баракчасын дароо кулптап алыптыр.
Сүрөттөрүңдү чыгарбайм. Архив экөөбүздө тең толтура. Мен сени Аллах үчүн кечирдим. Бир унаа келчү акчамды такыр бербесең, кайрымдуулукка Алла ыраазычылыгы үчүн берип кой. Бир тап ичкен 100 000 сом турат, ансыз деле. Алкымыңды кечиретсең 2 жылда мага деле берип кутулмаксың. Жакшы. Үйүмдүн документин кредитке деп сурап келгениңде бере албай калгам. Өзүмдүн 3 кредитим болгон үчүн. Эми минтип 3 кызым менен жатып калганда сен алган акчанын 10%-ын бере албайм дейсиң. Күйөөң бар, кайын журтуң, ата-энең. Мен жалгыз бой энени түшүнсө сага жардамдашат деген үмүттөмүн. Таза болбосо Аллахым мага башка жагынан берет деп ишенем. Балдарың менен аман бол. Курбум менен жакшы көргөн адамымдын бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Таарынычымдын себептери экөөнө эки башка деп айткам, деп жазат ал.